Улуттук Манас Ордо комплексине зыярат кылууга келген театр ышкыбоздору Манас дүйнөсүн баяндаган комплекс менен кенен таанышып чыгышты. Андан соң Манастын күмбөзүнө зыярат кылышты. 6000 эркеч бир кырып кыш бышырып пек салдым. 6 кылым өткүчө Айкөлүмдүн күмбөзү бузулбай турсун деп салдым. 7000 эркеч бир кырып кыш бышырып пек салдым. Театр өнөрпоздорунун айрымдары Талас жергесине биринчи ирет келгенин айтышса, айрымдары биринчи жолу келип жаткандыктарын белгилешип, эстеликке сүрөткө түшүштү. Баткен жергесинен, Алай жергесинен келген, алыскы биздин областтарда театрлардан келген бир топ жаш актерлорубуз бул жака келелек. Анан Манастын руху бул жалпы кыргыз баласына бир өзгөчө касиет бере турган рух деп ойлойм. Жалпы театрлар ушул элдин ынтымагы деп, элге жерде тынчтык болсун деп, ушундай фестивалдар өтүп турсун, өнөр өссүн деп атайын зыярат кылып келишти. Республиканын аймактарынан келген музыкалык драма театрынын жетекчилери атайын пресс-конференция уюштуруп, экинчи тоо театрлары фестивалю туурасында кенен маалымат беришти. Конференцияга Аскар Токпанов атындагы Жамбыл облустук Казак драма театрынын директору Малик Акурпеков дагы катышты. Казак пен кыргыздын өзүнүн арасындагы дәстүрү болсун, тили болсун, дини болсун, дили болсун бири-биринен айырмашылыгы жок элдердин бири. Манас бабамыздың бүгін мінекей зиярат қылып, Құранға қол жайып, бүгін сол кешенде конференция өтіп жатуыны, бұл істің ұйымдастыруының бір дөп басып ұйымдастырып жатқанына біз қуантып отырмыз. Ушундай жакшынакай максат менен келдик. Пресс-конференцияга кыргыз эл артисти Гүлсара Ажыбекова катышып, театр дүйнөсү учу кыйры жок чыгармачылык экендигин белгилейт. Гүлсара Ажыбекова экинчи тоо театрлары фестивалында Калыстар тобунун төрайымы болуп, ар бир чыгарманы өз сынынан өткөрүүдө. Сүрөтчү болобу, режиссер болобу, свет берген, музыка берген специалисттер болобу, баарына чыгармачылык эркин. Ошон үчүн чоң үмүт менен, ошо менен бирге мен биздин министерствого ыраазычылык билдиргим келет, ыраазычылыгымды. Себеби бүгүнкү ушундай мындайча айтканда заман өзгөрүлүп аткан учурда, ушундай кыйын, татаал психологиялык жашоодо театрларыбыз ушундай шаңдуу, ушунчалык кызыгып, өзүнүн чыгармачылыгын күнүгө кайрап, күнүгө совершенствоваться этип атканына мен абдан кубанып атам. Экинчи тоо театрлары фестивалынын республикалык масштабта өтүп калуусуна, фестивалды уюштурууга Алай музыкалык драма театрынын директору Кыргыз Республикасынын эл артисти Алымкул Исаковдун салымы чоң. Фестиваль мындан ары эл аралык деңгээлге чыгат деген тилегин билдирди. Биз ичибизден кубанып, биз чоң төлгө менен, чоң тобокел менен баштаганбыз, арканды узун таштап дегендей келечеги болор бекен деп. Бүгүн кубанып турган нерсе, бүгүнкү күндө биздин жетекчилик, жогорку жетекчилик, министрлик муну салтка айландырып таштаган абдан кубандырып атат. Республикалык эмес, эл аралык болуп калат го деген дагы бир ойлор иште болуп атат. Ар бир жакын боордош республикалардагы аймактарынан театрлар катышса, андан бетер байып, андан бетер кулачы кенен болот эле деген ойлор ичибизде толгонуп турат. Республиканын аймактарынан келген театр өнөрпоздору экинчи тоо театрлары фестивалынын алкагында 4 күн бою өз чыгармаларын көрүүчүлөргө арнамакчы. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас району.